Саламатсыздарбы урматтуу достор, мен Бекболот Эжибаев. Бул менин YouTube'га жүктөөчү биринчи жолку тартып аткан видео сабагым. Андыктан бир аз мени толкундануулар бар. Бул видеороликто сиздер менен биз иштей турган светофор жасайбыз. HTML, CSS, JavaScript жана Vue.js технологияларын колдонуу менен мен үмүттөнөмүн, бул жаңы программаны үйрөнүп баштагандар үчүн кызыктуу задача болот жана пайдалуу болот деп. Анда эмесе баштадык. Мен атайын өзүбүздүн түзүүчү светофорлорубуз үчүн папка ачып алганмын, Traffic Lights. Бизге жогоруда айткандай эле Vue.js керек болот. Негизи азыр жүктөп алгам, но каерден жүктөш үчүн кайрадан көрсөтөйүн. Get started. Бизге керек болот бул ссылка аркылуу өтүш. Перейти по адресу. Бул жерде Vue бизге керектүү эле болгон технология. Сохранить как. Мен муну өзүмдүн ачып алган папкамдын ичине сактайм. Рабочий стол, Traffic Light, Vue аты өзүндө эле калсын. Жүктөлдү. Бизде Vue бар. Эми мен код жазыш үчүн Sublime Text колдоном. Сиз албетте өзүңүз кааласаңыз блокнот, нотапад, ар кандай түрдүү редакторлор бар. Мен Sublime Text колдонуп көргөнмүн. Ошондуктан ушуну колдономун. Мен үчүн бул ыңгайлуу. Жаңы файл ачабыз. Албетте бул index.html болот. Биздин страницабыз HTML. Страницабыздын аты болсун жөн гана светофор. Бизге азыр эмне керек? Бизге жанагы эле Vue'ни страницага иштетишибиз керек. Страницага алып өтүп, биз Vue'да дагы index.html деле бир папкада Traffic Light'ын ичинде тургандан үчүн эч кандай путь жазышыбыздын кереги жок. Жөн гана файлдын өзүнүн атын жазганыбыз жетиштүү. Жөн гана файлдын өзүнүн атын жазсак, бул автоматтык түрдө өзү турган папканын ичинен файлды издеп, бар болсо ушул жерге аны чыгарып, бул страницада иштей турган кылат. Бизге ушундай эле скрипттен дагы бирөө керек, но бул scripts.js болсун. Бул жерде өзүбүз жазган скрипттер болот. Scripts.js текшериш үчүн какой-то код жазалы, alert1. Индексибизди ачып көрөлү текшериш үчүн. Бир иштеди. Өчүрүп туралы, пока керек эмес бул. Эми бизге эмне керек? Design CSS керек. Styles CSS дейли. Эми бул style CSS'ти ачалы. Styles.css текшерип көрүш үчүн body'ге fontго кандайдыр бир түс берели, мисалы кызыл. Иштеди. Монун кереги жок бизге. Бизге эмне керек азыр? Бизде 2 светофор болот. Алардын сөзсүз классын ачылыш керек. Div light. Анын ичинде болсун div.light1.reds. Светофордо 3 эле түс болот. Кызыл, сарык жана жашыл. Бул биздин биринчи светофорубуз, бул экинчи светофорубуз. Албетте азыр эчтемке жок, себеби биз класстарыбызды ача элекпиз. Биринчиден light класс бул светофордун өзүнүн классы. Светофорубуздун өзү кара түстө болот. Black. Биздин светибиз light 1, бардык светибиз үчүн болчу бул. Андан кийин кызыл светибиз үчүн фон кызыл болот. Сарык светибиз үчүн фон болот сарык. Yellow. Green жашыл светибиз үчүн болот фон жашыл. Текшерип көрөлү. Эчтемке жок, себеби биз класстын биз светтерибиз үчүн класска биз эч кандай чоңдук берген жокпуз. Бул азыр место элебей эле турат. Чоңдук беребиз. Ширинасы болсун, мисалы бул болсун 80 пиксель. Биздин светофорубуз чоңураак болушу керек. Көзгө көрүнүктүү.
биздин светофор, бул экинчи светофор. Адам бир көрүштө муну светофор деп ойлобойт. Могу карача моуну чыгып калган себеби биз diff light деп бергенбиз. Diff бул экранды толук элейт. Толук элетпей турган кылыш үчүн дисплей inline block деген колдонсок болот. Биздин экте светофор. Бул жерде артында светофордун сырты тургандай болуп кара болуш керек. Ал үчүн бизге padding жардам берет. Padding 10 пиксель. Жок, margin 20 пиксель болсун. Менимче жакшы эле. Бири-бирине жакын туруп калды, алыс турушу керек. Ал үчүн margin мисалы 50 пиксель. Жетиштүү алыс турду. Жетет деп ойлойм. Биздин түстөрүбүз тегерек болушу керек. Ал үчүн border radius колдонобуз. Border radius 100%га толук тегерем дейбиз. Эми бул red класс турганы бул фонду кызыл кылып бергени. Если бул алып салсак, биз типа свет өчкөндөй болуп, кара болуп калат. Но бул жерде свет өчкөндөй эмес, азыр эч нерсе жоктой болуп калды. Ошондуктан светтерибизге biraz border берип коелу. Border 1 пиксель, 1 пикселдеги линия болсун. Solid. Линия ак түстө болсун. White. Эми biraz өчкөн светке окшоду. Кайра red коюп турабыз ордуна. Эми JavaScript код жазууну баштайбыз. Биздин көрүнүш даяр. Бул деген сөз биздин HTML'ыбыз, CSS'ибиз даяр. Эми логика керек. Бул логика иштеш үчүн могул жерге сан чыгыш керек, эсептеш керек, светтерди жандырып өчүрүш керек. То есть могул класстарды алып, кайра коюп ордуна JavaScript ушул кызматтарды кылат. Мен унутупмун, бул жерге биздин HTML толук бүтө элек, HTML CSS бул жерге сан чыгыш керек. Азыр сан чыксак, сан койсок, азыр кандайдыр бир начар көрүнүп калат менимче. Даже көрүнбөй калды. Себеби тосуп калып атат кара фон. Муну оңдош үчүн, конечно, CSS жардамга келет дагы. Yellow. Бул жерге биз position релативный позиция коебуз. Андан кийин span'ын ичине биз саныбызды жазайлы. Ошондуктан span'га биз position абсолютное значение беребиз. Биздин саныбыз ортого чыксын үчүн top 50% и left жогорудон 50%, ал эми сол жактан 50%га түрттөйбүз. Анан кийин, азыр ушуну текшерип көрөлү. Ал үчүн сандарыбызды span'га жазалы. Span. Ортого түрттү, бирок ортого түрткөндөн кийин бул ушул контенттигин ортого алып келип коет. Калган жак монтип чыгып калат. Ушул үчүн биз transform translate колдонобуз. Кайра жылдыр депчи. -50%. Элементтин өзүнүн размеринде 50%га кемитип жылдырып салсын. Ошондо так ортого келет. Бирок могу өтө кичине чоңойтурабыз. Font size мисалга 32 пиксель. Кичинекей болуп жатат. 40 пиксель. Дагы деле 60 пиксель. Менимче жетиштүү болду. Эми толук түрдө бүттү десек, жаңылышпасам керек. JavaScript жазып баштайбыз. Бизге эки светофор үчүн сөзсүз эки UV объект керек болот. Биз аны light 1 дейли биринчи светофорубузду new UV объектин ачабыз. Бул жерде сөз элементти көрсөтүш керек. Бул HTML'деги кайсыл элементти UV башкарыш керек. Бизде class light, div class light. Эки светофорубуз тең бирдей класстарга ээ болду. Андыктан экөөнү айырмалай албайбыз. Ошондуктан биз идентификатор беребиз экөөсүнө. Ар түрдүү. Биринчисине div light 1 дейли, ал эми экинчисине div light 2 дейли. Эми ушул идентификатордун жардамында биз UV'ге айта алабыз. Именно кайсыл элементти башкарыш керек экендигин. Решетка койгондун себеби биз идентификатор кылдык, ошол үчүн решетка. Ал эми если бул класс боло турган болсо, чекит коймокмун. Идентификатор болду, решетка биздин биринчи
элементибиз identificator light 1 элементи көрсөттүк. Эми ичиндеги кандайдыр маалыматтар беребиз. Бизде тайм болот сөзсүз 15 секундага чейин кайталасын максимум 15 секунддан алды эсептесин. Андан кийин active болот. Бул active светофорду азыркы учурда кайсыл бир свет жанып тургандыгын ичиндеги маалымат сактайт. Ичиндеги red болсо кызыл жанып турган болот дейли, ал эми green болсо жашыл жанып турган болот. По умолчанию биринчи светофорубуз жашыл жансын. Green болду, жетиштүү код. Эми ушуну эле көчүрүп алып экинчи светофорубуздукун жасайбыз. Бул жерде болсо уже биринчи светофордон машиналар өтүп кетип калганда сөзсүз экинчи светофор кызыл жанып турушу керек. Бул жер болсо red болсун. Албетте бул сразу иштеп кетпейт. Себеби биз бул жерге көрсөткөн жокпуз. Именно могул жердеги таймды алып келип могул жерге кой депчи. Бул үчүн биз чоң гана мындай точкалар менен time фигурный скобкалар менен time дейбиз. Бул жерге деле ошондой эле time текшеребиз. Туура эле иштеди 15. Бул жерде биз таймга деле 15 көрсөткөнбүз. Эми класс беришибиз калды. Биз пока могу класстарды өчүрөбүз. Мен дагы тез жазуу жолун колдономун. Сиз муну балким ушундай колдоносуз же сиз деле ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдоно аласыз. В бинт мен могу 4 жакка тең бирдей жазып чыкпаш үчүн баарын сразу курсорумду көбөйтүп алдым. Чтобы мен жазып атканда сразу бардык жерде жазылып калыш үчүн. Класс red деген класс мен азыр унутулайын, себеби red могу эки гана жерге керек. Red классы коюлуш керек. Качан гана active равно red болгон учурда. Active red болсо, red деген классты кош деген сөз. Ал эми жашыл деле код деле ушул эле сыяктуу болот, но бул green адашып атам. Active равно болгондо качан гана greenге равно болгон учурда. Текшерип көрөбүз. Иштеди. Жашыл жанды, кызыл жанды. Өзгөртүп текшерип көрөбүз. Могу деле жашылын жандырып көрөбүз. Жанды. Уже биздин Vue JavaScript уже биздин HTML кодду башкарып атат. Программа коддун жардамында. Эми азыр эч кандай иштебейт, эсептелбейт, сан жүрбөйт. Ал үчүн бизге set interval керек. Set interval бул ичинде берилген бул функцияны экинчи параметрине биз могул жерге берген миллисекунда боюнча кайталайт. 1000 миллисекунда бул 1 секундта өзү билгендей эле. Бул деген сөз ичиндеги функцияны ар 1 секундада кайра кайталап турсун. Бизге бул эмне үчүн керек? Бизге бул могул секундтан ар секундта сайын 1ге азайтырып, анан кийин бул 0 болуп калган учурда кызыл болсо аны жашыл жандырып, жашыл болсо кызыл жандырып, ушинтип башкаруш үчүн керек бул функция. Функциянын ичине давай анда код жазабыз. Бизге азыр жөн гана биз секундаларды азайтырып көрөлү. Биз светофорубузду переменныйга алып light 1, light 2 деп алдык. Демек, ушул эле переменналар чакырабыз. Светофорубуздун биринчи светофор ар 1 секундада 1ге кемисин. Бул деген сөз программалуу 2 минус 1ге кемисин деген сөз. Light 2 текшерип көрөбүз. Иштеп жатат. Бирок бул азыр 0 болгондон кийин дагы минус болуп кете берет. Саныбыз минуска өтүп кетет. Светофорубуздун түстөрү, светтери жанып өчүп алмашпайт. Минус 1, минус 2 кетти уже, бул ушундай кете берет. Муну туура иштеш үчүн биз условия жазабыз. Эгерде биринчи светофорубуздун убакыты кичинекей болсо, бирден уже бул убакыт бүтсө, 0 болгон болсо, ошол эле светофорубуздун жанып турган свети өзгөрүшү керек. Но жанып турган свети
кызыл болгон болсо, кызылга барабар болгон болсо жашыл жанып калсын. Ал эми наоборот болгон болсо, кайра жашыл жанып турган болсо, кайра кызыл жанып калсын деген сөз. Анан ошол менен эле бирге убакытты кайра эле 15 секундага жылдырып коюш керек. Кутта эле ушул задача экинчи светофорубуз боюнча жүрөт. Lights 2, lights 2, lights 2. Менимче даяр, текшерип көрөбүз. 14, 13, 12, 10, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Алмашты түстөр. Дагы кайра башынан эсептеп баштады. Бул жакта машиналар өтүп атат, бул жакта токтоп турушат. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Өзүңүздөр көргөндөй эле светофорубуз ийгиликтүү иштеди. Албетте бул эч кандай оор болгон жок. Кыскача гана код менен, кыскача гана HTML код, CSS коддору менен мына ушундай иштей турган кандай бир светофор пайда болду. Албетте программалоо кыйын эмес. Көп элдер ойлогончалык. Ушу менен биздин бүгүнкү видео сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде бул сизге пайдалуу болсо, кызыктуу болгон болсо, лайк басууну унутпаңыз, подписка болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.